Дагы кандай результатыңыз бар десеңиз? Мен өзүм айттым, мойнуна киржем. Ошол дагы жакшы болуп калды мындай. Мурат айтат, кат азыр совсем жумшак болуп калганы, мурун вообще мындай болуп калган да. Жакшы, анан өзүм бир аз мындай бетимде бир сарым кекеде болуп атат өзүмө. Жакшы, результаты жакшы экен. Биздин ушул продукцияларды ичип моментально результат алып берип, кандай болду айтсаңыз? Биринчиден муну кызым ичкен эле. Кызым ичип бир күндө эле результат билди да. Түн менен ичти, кечеси мен саат менен бир эки бөлкө жеп өтөт экен, өлчөр эмес экен. Бирок бети совсем угрилер жок, жын болуп калды да. Моуну ичпей, бетиндеги угрилери кетип калыптыр. Моуну ичип очищение кылып. Анан Канча ичти общий моуну, канча ичти? ошо күнү майда келген ушуну беришти да. Бирден эле иштеп атат да. Күнү бойчабы? Жок, мен черезден. Черезден жеп. Ошону ичти, ошол азыр жакшы результат. Моуну да ичеби же ичпейби? Муну ичип атты. Ара ичип атты да, кийин азыр ичпей жатат. Саат менен ичип коюп жата бер десем, ачык экен мындай. Ачык экенде ачуу болсо, муну эси ачуу болсо, муну сладкий бар го. Мен элеп менен мындан ичип атам. Ушул экөөнү ичип атам. Азыр боюмда грыжаларым бар эди, моюнда грыжаларым жакшы. Кыймылдашым жакшы. Анан энергичный болуп калдым да. Мындай. Мындай мында ичип азыр мындай. Көп ичип туруп атасызбы? Ушундай кыймылдап, анан чач сүрөткөн чыгышат мындай. Майда чачтар чыга баштады. Ооба, чач чыгарат. Мен атамда чач чыкпады. Ошо чачтар, майда чачтар мындай көбөйүп атат. Эмнеге мындай болуп кетти десем, кызым айтат, чач чыгат деген чыгып атат сизге дейт. Ошо анан энеси жакшы экен анан. Тиземде мен саждага намазга барганда тизем ооруп жакшы отура албайт элем. Аны ичкенден кийин кадимкидей саждада дагы шап туруп, шап отуруп таянбай жакшы болуп калды. Ич катуулар бар эди, алар дагы жок болду. Анан бетимдеги бурчтар бар эди, бурчтарым кетип калды. Досторуңуз айтып атабы? Досторум огарып кеткенсиң, чайып кеткенсиң, почти деп сончотор. Мен ошону ичип атам десем, жок, сенде башка сыр бар дешет. Ошон үчүн 4 келе бөлүп атам да. Аны караңыздар. 4кө бөлүп ичкенде эле ушундай результат алып атат, көрүңүздөр. Эгер бүтүндөн ичсеңиз, вообще эле учуп кетти. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Каналыма катталып, лайк, комментарий жаза кетиңиздер. Сиздерде кандай проблема болуп атат? Жазыңыздар. Туруп отурганда зор отурат да, шып туруп намазды саждада бемалат. Умурун билбей калдым. Ич катуулар жок да. Ич катуу бар беле? Ич катуу бар да, азыр жок.